3 айдан бeri өкмөттүн корутунду ала албай жүрдүк. Мандатын тапшырган депутаттардын катарын толуктаган Исхак Масалиев коомчулукта өкмөттүн, парламенттин, спикердин ишин сындагандар көп болуп жатканын айтты. Ошону менен катар эле ал парламентте, өкмөттө бардык депутаттарга бирдей мамиле болбой жаткандыгы менен түшүндүрдү. Биз дайындаган өкмөт көз карандысыз болуп калды. Спикерибиз айткандай, лапшаны кулактарыбыз кыйылып жүрүшөт. Эми айтып кетейин, мына премьер-министрибиз бекитилип аткан мезгилде айткан, күздө мен структура программаны өзгөртүп алып келем деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Сапар Исаковдун калган мурастыгы менен пайдаланып атат да. Ушул оор акыбалга жеткирген бийликтин арасында мен да турам. Менде эле жоопкерчилигим бар да. Себеби мен сунуштаган мыйзам долбоору болобу, башка сунуштар болобу жеткире албадым, талап кылып ишке ашыра албадым. Ошондуктан мен ушундай чечимге келдим, депутаттык мандатты 25-майдан тапшыра турган чечимге келдим. Кемчиликти моюнга алыңыз деп төрага Дастан Жумабековго кайрылган Масалиев өкмөттү жактаганды токтотуш керектигин белгиледи. Айтмакчы 60 жашка бүгүн толгон депутат мандатын өткөрүп жатканын сыймыктуу кадам жасап жатам деп түшүндүрдү. Мына төрагама катарын атат, мен ачык эле айтайын, урматтуу төрага. Мен сизге сын пикирлерди, кандай бир ой пикиримди жакшы ниет менен айтчумун. Жогорку Кеңештин 4 агасы ушундай пикирлерди жакшы кабыл алган, чычалабай тарынбаган киши төргө жете алат. Ал эми спикер кызматты, сиз азыр спикер кызматты аткарып атасыз. Көпчүлүк депутаттарды мындай кагып туруп, мындай түз мамиле кылбай, кээ бир учурда сиз өкмөткө адвокат сыяктуу коргой баштадыңыз. Бул мен ойлоп атам сиздин профессионалдык жетишпестигиңиз. Акырында айткан сөзүңүз, эгер ушул жерде кимге жакпаса кеткиле деген, бул эч кандай бул парламенттин жетекчилик кызматына дал келбейт. Бул чоң саясий ката деп эсептейм. Бирок андай десек деле, мен ачык айтам, сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар, сиз жашсыз, Дастан Арыспекович. Эгерде жакшы аракет кылсаңыз, көп жакшы нерсеге үйлөнсөңүз болот. Эми арине бардыгыбыз эл тарабынан шайланып келген депутаттарбыз, эл өкүлдөрүбүз. Бул жерде алтын чакырылыштын депутаттары ушул залда, ушу трибунада эл үчүн, мамлекет үчүн деп көп тартыштыктар болду, көп суроолор болду. Бирок мен ойлойм, бул алтынчы чакырылыштын кандай иштешине, кандай иш алып барды, мамлекет үчүн эмне кызмат кылды, кандай мыйзамдарды кабыл алынды, кандай саясий чечимдерди кабыл алды, буну эл өзү баа берет, тарых көрсөтөт. Мындан кийин да сизге, эгерде ишиңизге ийгилик каалаймын, ошентип кетип атсаңыз, сизге ден соолук каалаймын. 4 жолу парламентке депутат болуп шайланган Масалиев буга чейин парламентке өтүү үчүн босого чегин 5%га түшүрүүнү, күрөөн суммасын төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорун алып чыккан. Бирок бул мыйзам долбоору ар кандай шылтоолор менен 6 ай кармалып, 2 күн мурда комитетте каралып, колдоо тапкан жок. Масалиевдин нааразы болгону да мына ушуга байланыштуу. Биз кыскача айтканда 9% босогону 5%га түшүрүп, жанагы күрөөнү 5 миллиондон 1 миллионго түшүрөлү деген сунуш бердик да. Бирок ал мыйзам долбоору ар кандай шылтоо менен 6 ай кармалып, мына бир күн мурда комитетте каралды. Барыңыздар билесиздер, колдоо тапкан эмес. Эми мыйзамдын табигаты ушундай, бир мыйзам өтөт, бир мыйзам өтпөйт. Ал эми мен 20 жылдан бери, мына 15 жыл депутат болуп иштеп жатам. Биринчи жолу ушундай арам деп койсом адашпайм. Жол менен мыйзамды четке какканды көрө элекмин мен. Анткени менен чынында эле ушул 6-чы чакырылыштын депутаттары болуп көрбөгөндөй тилинен жаңылганы жашыруун эмес. Бул курамдын депутаттарына сын көп айтылды деген сөзгө Шайырбек Маматокторов да кошулат. Абийири бар, эс акылы жайында жана адекваттуу адамдар ушундай ой жүгүртөт, ушундай кыймыл аракет кылат, ушундай чечимдерди кабыл алат. Анын үстүнө уялбагандан өзүң уял дейт да. Өкмөткө ал бир эле Масалиев ошондой кыймыл жасаптыр дегенибиз менен бардык айырды адамдар ушундай мамиле кылыш керек. Креслого, мандатка жабышпай. Бирок Исхак Масалиев тизме менен октябрда боло турган шайлоого барабы жокпу белгисиз. Канткен күндө да депутат мырзанын кадамы принципке таянуу менен болду деп баалагандар да жок эмес. Ал эми айрымдары тескерисинче ойдо. Масалиевдин бүгүнкү берген арызы бул мен ойлойм жөн эле
шайлоо алдындагы бир кандайдыр политический ход деп айтсам болот. Неге дегенде бул биринчи жолу депутат эмес, бул өтө тажрыйбалуу депутат. Ал эми аргументтерин айтып келе турган болсок, анын аргументтери бүгүнкү күндө эч кандай орунсуз да. Айтмакчы, буга чейин да өз ыктыяры менен мандатынан баш тарткан депутаттар деле болгон. Маркум мурдагы депутат Эркин Алымбеков кумтөр боюнча чечимге нааразы болуп тапшырса, конституциянын өзгөртүлүшүнө каршы болгон Чолпон Жакупова депутат болуу каалоосунан баш тарткан. Мандатын өткөргөндөрдүн катарында саясаттын чыныгы жүзүн биле алдым деген Лунара Мамытова да бар. Ал эми Өмүрбек Текебаев менен тил табыша албай калдым деп былтыр Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Чыкмаматов да мандатын тапшырган. Жолдар Бузумов, Өскөн Жороев, Нур Ньюс, Бишкек.